Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Нургелди курулуш компаниясынын катталуучулары, кардарлары жана ошондой эле кыргызстандык мекендештер. Биз Нургелди курулуш компаниясы былтыркы жылы баштап элдерге, кардарларыбызга өз убагында бүтүрүп берген Салкын-Төр 1 турак жайыбыздын ичиндеги ремонтун жасап, жашоого ыңгайлаштырган кардарларыбыз дагы бар экен. Азыр ошолордун үйүнө кирип, ичинен бир сыйра сиздерге маалымат берүүнү туура көрдүк. Урматтуу мекендештер, биз сиздерге айткандай, мына 2 бөлмөлүү 74-50 метр квадраттагы үйүбүздү алган кардардын үйүнө конок келип калдык. Бул жакта бул кире беришти карасаңыздар, аябай бир жакшы, чоң, сиздердин жашооңузга өтө бир ыңгайлуу десек адашпайбыз. Бул жерге мына жата турган бир диван дагы коюп коюптур биздин клиенттерибиз. Сиздер менен мен эми бөлмөлөр боюнча кенен тааныштырайын. Азыр бул жака келгенде, бул биздин уктоочу бөлмөбүз. Аябагандай кенен, дагы бул жакта терезесинен шаарыбыздын бардыгы көрүнүп турат. Бул спальный койгонго жана бул жерге спальныйга шерик шкафтарды койгонго өтө бир жакшы, өтө ыңгайлуу десек жаңылышпайбыз. Уктоочу бөлмөнүн жанында эле биздин конок тосуучу бөлмөбүз жайгашкан. Мен сиздерге азыр конок тосуучу бөлмөнү дагы көрсөтөйүн. Бул кире бериш жакта конок тосуучу бөлмөбүз аябагандай жакшы, кенен, келген коноктор кенен эс алып кетет десек, мен жаңылышпаган болот элем. Урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу кардарлар, урматтуу мекендештер, бул биздин бул үйдү алган кардарыбыз, бул үй казылып башталганда, башкача айтканда, котлован эми казылып баштаганда алгандыгы үчүн бул үй бир кыйла алардын капчыгына арзаныраак тура келди. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүнкү күндө салынып жаткан Салкын-Төр 2 жана Салкын-Төр 3 турак жайларыбыздан батирлерди алып, жакшы жашоо тартуулаштырыңыздарга мен каалайт элем. Ошондуктан Салкын-Төр 2, Салкын-Төр 3 турак жайларыбызда батирлерибиз күндөн күнгө азайып баратат. Эгер ушундай шартта жашагыңыз келсе, анда бизге шашылыңыздар. Күндөн күнгө батирлерибиз азайып баратат. Кане эмесе, анда дагы биз бөлмөлөрүбүз боюнча дагы тааныштырууну улантсак, конок тосуучу бөлмө, анан уктоочу бөлмө, ошолордун жанында эле биздин кухня, тамак жасоочу бөлмөбүз дагы бул аябагандай өзүнө тыкан, шартка тамак жасаганга өтө бир ыңгайлуу десек жаңылышпайбыз. Бул жерде шаарды карап, кыялыңыздагы тамактарды жасап меймандарыңызга тартуулайсыз десем адашпайм. Бул жактан кухня менен тааныштырдык. Эми сиздерге бул көп кабаттуу үйлөрдө жашоо үчүн өтө бир зарыл нерселер боюнча дагы тааныштырып өтөйүн. Бул албетте жуунуучу бөлмө менен бул ажаткана. Бул жуунуучу бөлмө менен ажаткана, бул конокторго дагы, бул жакта уктоочу бөлмөгө дагы ыңгайлуу болуш үчүн ошолордун тушунда десек болот. Бул биздин жуунуучу бөлмөбүз. Жуунуучу бөлмөбүз бардык стандартка ылайык, аябагандай чоң, кенен, жакшы, сиздердин жашооңуздарга ыңгайлуу. Ошол эле жуунуучу бөлмөнүн жанында биздин ажаткана. Ажаткана ажатканага өзүнүн квадратурасы аябагандай бир төп келе турган нерсе. Урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу кардарлар, андыктан шашылыңыз. Күндөн күнгө Салкын-Төр 2, Салкын-Төр 3 турак жайларыбызда батирлердин саны күндөн күнгө азайып барат.